Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Allah Taala ömrüңүздөргө береке берсин. Allah Taala ömrüңүздөрдү ibadатка жана сооп иштерге толтурууда жардам берсин. Табийиндердин бири Умар ибн Абдулазиз жашоосу өтө берекелүү болгон. Ал киши тууралуу кыяматка чейин жакшы нерселер айтылып калды. Musulmandardın, alımlarının köptörünün bul жашоодогу ömrü 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл болгон. Алардын бул кыска ömürlörү берекелүү болгон. Алардын аты жөндөрү жана ислам динине кылган эмгектери жана китептери кыямат саатына чейин сакталып калды. Азыркы кезде ислам үммөтү алардын калтырып кеткен илимий эмгектерин жана китептерин пайдаланып жатышат. Эми караңыз, мына азыр күндөр түндөр өтүп жатат. Ушул күндөр сааттар биз үчүн амал кампасы. İnsan жашоосунда өз өмүрүн жакшы иштер менен толтурат, же күнөө иштер менен толтурат. İnsan 100 жыл жашасын, баары бир анын өмүрү жаз келип, жай келип, күз, кыш болуп алмашып отуруп, өмүрү бүтөт. Негизгиси инсан канча жыл жашабасын, ал өз өмүрүнөн ибрат алып, өмүрүнүн сааттарын жакшы иштерге сарптап калуусунда. Каалайбызбы, каалабайбызбы, мусулмандын жана капырдын өмүрү бүтө турган жашоодо жашайбыз. Allah Taala Kur'an'da mınday deydi: "Efera'ayte immetta'nahum sinin, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, ma aghna anhum ma kanu yumetta'un." Aytçı o Muhammed, eğer biz alarda bir neçe жылдар möөнөt berip dүйnө жыргалдарынан пайдалантырсак, андан кийин аларга уада кылынган нерсе азап келсе, ошол пайдалантырылган нерселердин аларга кереги тиймек эмес. İnsan кыска өмүр көрсүн, узак өмүр көрсүн, dünyanın emne nerselerin пайдалансын, ölüm saati kelgen кезде anın жакшы işinen başka, жакшы işlerinden başka, soğup işlerinden başka hiç bir nerse ağa payda berбей kalat. İnsan Kur'an sünnet menen jaşasa жашоосу берекелүү болот. Кала берсе insan 30 жыл жашасын, 40 жыл жашасын, 70, 80, 100 жыл жашасын, эгер анын өмүрү Kur'an sünnetке негизделбесе, болбогон нерселер менен кыска өмүрү мына ушул жашоосу өтүп кетет. Жашоодо буга мисалдар көп. Имам Навави рахимахулла болгону 45 жыл жашаган. 45 жылдык өмүрүндө ал киши көп китептерди калтырды. Алымдардын арасынан китеби эң көп пайдаланылган алым да мына ушул Имам Навави рахимахулла болот. Азыркы кезде биз убакытка жакшы көңүл бурбай калдык. Өмүрүбүздү болбогон пайдасыз нерселер менен өткөрүп калдык. Пайдасыз нерселерге саатта убактыбызды коротобуз. Kur'an tilavаты, ибадат үчүн убактыбыз жетишпейт. Жашыбыз Аллах өмүр берип бир топ жашка барганда өкүнүп калбайлы. Ошол убакытта өткөн өмүр түш сыяктуу болуп калат. Абу Хазим рахимахулла айткан экен: "Дүйнөдө өткөн нерсе түш сыяктуу. Калганы кыялдануудан башка нерсе эмес." Wallahu a'lam.